Андан кийинки далил. Удай ибн Хатим деген сахаба риwayat кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окуду дейт. Өздөрүнүн алымдарынын жана көп уббат деген илимсиз эле бирок көп ибадат кылган, жанагындай Аллах Таала көп ибадат кылган. Ошолорду Аллахтан башка Кудай кылып алышты деп айтты. Ушул аятты окуду дагы. Укканда ал сахаба айтты. Факулту инна ласна набудухум. Биз өзүбүздүн башчыларыбызга, алымдарыбызга, ошо уббаттарыбызга сыйынткан жокпуз го дегенде Пайгамбарыбыз айтты: "Алайса юхарримуна ма ахадаллаху ва тухарримуна." Алар деди, Аллах Таала адал кылган нерселерди силерге арам кылып берет го. Ошону силер да арам деп беришсиңерго деди. Жана Аллах Таала адал кылган нерсени арам кылышат, силер ошону ээрчисиңер. Аллах Таала арам кылган нерсени адал кылышат, силер ошону ээрчисиңер дегенде, ооба биз ошондой кылабыз дегенде, фатилка ибадатухум. Бул эмне? Ушул ошолорго сыйынуу, ибадат болуп эсептелинет деди. Бул жерде эмне? Ибадаттан максат таа, моюнсунуу. Ошо арам адалда. Себеби бир нерсени адал кылуу, арам кылуу Аллах Тааланын иши. Ташрий кылуу, бирдеке шарият кылуу, мындайча айтканда, закон чыгаруу, шариятта арам, адал, ибадат, бидат деген бул Аллах Тааланын иши. Ошол нерседе башка бирөө шериктеш болуп атат Аллах Таалага. Арам кылып, адал кылып. Сен ошого моюнсунуп атасың. Ошон үчүн ушул моюнсунуу ибадат таа деп коет. Моюнсунуу бөлүгүндө кулчулук кылуу деген мааниде да. Түшүндүңбү?